небереңізді көрсетеді азыр қайратшы. Айым неберем деді. Ооба, алып баруучунун кызмат менде. Бала чыккандан баштап бир да концертинен калбай келатабыз. Коштошу менен чыкты эле. Айзирек, айзирек. Баягы үйдө да эң кичүүгү жакшы көрүнө берет го. жаңы чыккан ошондой. Жаңы жазылган чыгарма жакшы көрүнө берет. Сүйүү болсо достук болот, сүйүү болсо Ekoğun tek bağlanan Aruktan çekendi ciğerim Жаш келини мен кудубайбызса. Bir katındı bağlar içime sınan Ey tüpek çekerim Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, жалпы Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Бүгүн спорт ордосунда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти жана ошондой эле көптөгөн жагымдуу чыгармалардын автору Гүлжигит Сатыбековдун жеке концертин баштап алдына турабыз. Урматтуу көрүүчүм, сахна артындагы Сатыбеков менен жана ошондой эле көптөгөн көрүүчүлөр менен коноктордон сурамжылоону баштайбыз. Андыктан биз менен болуңуз. Концерт боюнча бисмилла деп концертти баштар алдында турабыз. Бүгүн биринчи күн. Сиз алып баруучусуз да. Ооба, алып баруучунун кызмат менде. Дайым Гүлжигит агабыздын концерттерин көпчүлүгү кулдулдар алып барат. Анан быйылкы жылкысы мага насип кылган экен. Бүгүн ушул бисмиллада алып барып баштайбыз. Анан Гүлжигит акенин өзүнүн сөзү бар. Жана ар бир куудул алып баруучусу чыкканда бул чоң келиним болот дегендей, бүгүн Гүлжигит агабыздын концертинде Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. жаш келини мен кудубайбызса. Жакшы, сон Сатыбековдун эң жакшы көргөн чыгармасы сизге кайсы чыгармасы? Магабы? Баары эле бири-биринен Жүрөгүңүзгө жакыны. Жүрөккө жакыны, баары эле жүрөккө жакын. Ар бирине өзүнчө токтолуп кетсең, баары эле жүрөккө тиет да. Анан өзгөчө суроо болсун, сүйүү, достук же акча? Сүйүүдөн көп нерсе жаралат го дейм. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы, кандайсыңар? Бүгүнкү концертте ким менен келдиңиз? Бир туугандар келдик. Үч кыз бир туугандар келдик, жолдошторубуз менен. Гүлжигит Сатыбековду болсо, эми бул бала чыккандан баштап бир да концертинен калбай келатабыз. Коштошу менен чыкты эле. Фанатыбыз да, анан жыл сайын үзбөй келгенге аракет кылабыз. Ошо коштошусу жагат, анан апакем. Мен жүрөгүмдөгү ырышы апакеми. Саламатсызбы жеке? Саламатчылык. Гүл көтөрүп келип калыпсыз. Ооба. Гүлжигит мырзаны ким саласыз? Тааныш болом. Дайыма колдоп турабыз, жакшы көрөбүз, сүйүп урдайбыз, ошол. Ошол. Кайсы чыгармасы жагат сизге? Айзирек. Келиңиз. Мурда өткөнсө? Айзирек, айзирек. Келиңиз. Айзирек, айзирек. Кыйнадым сым, жолубуз айтчу эле. Кандайсыздар? Саламатчылык айлана, саламатчылык. Жакшы кудасыз. Сиз кандайсыз апа? Жакшы буйрса. Кызды айт дегенен келдик жүрөгалы деп. Жакшы айлана, аман болсун. Сатыбековдун кайсы чыгармасы жагат? Ой бар эле жагат. Ата келгенден бүт эле жагат. Кырлар аябай жакшы, укулуктуу, жагымдуу. Саламатсызбы? Концертиңиз сонун жакшы өтүп атат. Анан эң биринчи берген концертиңиз эсиңиздеби? Кайсыл жыл болчу? 2008 жылы Айбийке аттуу концерт. Ошол 2008 жылдан азыркы 2026 жылдагы концерттин айырмасы жөнүндө айтып бериңизчи. Өтө, асман менен жердей. Эмнелерден айырмаланат? Эми ал убакта кандай десек. Сахнага талпынып турган убак.
канча көрөрман жыйнай алдык. Эл келбейби деген толкундоолор, айтор. Бир жерге мындай батыш эмес. Жалпысынан канча концерт бердиңиз ошондо? Буну эсептеп көрүшүм керек экен. Анан сиздин угармандарыңыз негизи улуу кичүү дебей, кары жаш дебей баары угабыз, баарыбыз тыңдайбыз, жакшы көрөбүз. Мен сиздин фанатыңыз болом. Анан өзүңүздүн оюңузча кайсыл жаш курактагылар көбүрөөк укшат деп ойлойсуз? Буну эми көрөрмандар орто жаштагылар го дейм. Анан өзүңүзгө жаккан, жүрөгүңүзгө жаккан кайсы чыгармаңыз? Мен бардык ырларымды жакшы көрөм. Эң жүрөгүңүзгө жаккынычы? Бардыгын жакшы көрөм. Себеби ар бир жаңы жазылган чыгарма баягы үйдө да эң кичүү жакшы көрүнө берет го. Эң жаңы чыккан ошондой. Жаңы жазылган чыгарма жакшы көрүнө берет. Сонун кайсыл коноктор келип атат сизди коштоп, колдоп, атап өтсөңүз? Бүгүн эми Гүлнара Кахарова эжемди чакырдык. Ильяс Абдыразаков инемди. Оштон Нурмира Асанова келди. Канат Мадымаев, Салам тобу, Улан Османуулу, Баяман Бобулов деген жигиттер кызматта буюрса. Анан буга чейин берген интервьюларыңыздан угуп калдым. Мен жандуу ырдаган гана ырчыларды чакырдым деген. Бүгүн кандай болду, ошондойбу? Бүгүн дагы буюрса. Бүгүн эми кандай десем, спортордо дагы аппараттарын жаңылаптыр. Аябай сон өзүмө жагып атат буюрса. Өлө эркин жүрөт экен, сахнада дагы жүргөндөрүңүз дагы, өзүңүздүн маанайыңыз дагы, көрүүчүлөрдүн маанайы дагы аябай жакшы. Анан дагы бир суроо. Сиз баягы көп мындай жаңы чыккан ырчылар, жаш муундар ырларыңызды ырдап жүрөт го. Анан ошолорго кандай көз караштасыз? Аларга түз көз караштамын. Себеби чыгарманы бирөөлөр ырдасын деп жазасың да. Кызгандай. Андай жок. Жакшы, сонун. Өзүңүз Баткен областы эле? Жок, мен Жалал Абад областы Аксы районунан болом, Мукур деген айылдан. Жана Испана деген Лейлектик кызга деген ырыңыздан улам ошентип сурап атпаймынбы? Лейлектик кызга деп ошол чыгарма менен мындай. Ал чыгарма мага бир атактуулук алып келди. Ооба. Чындыгында ар бир тойдо, ар бир кыргыз тоюнда ошол чыгарма жаңырылбаса өтпөйт менимче. Бул салтка айланып калды десек болот. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз, дагы да жакшы чыгармаларды жаратып жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Рахмат карындашым, ийгилик болсун. Бүгін Құдай бұйырса, Гүлжігіт Сатыбек ағамыздың келіні рөлді мен ойнап беремін. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу, кадырлуу, кары жаштар, кымбаттуу замандаштар. Сиздер менен ушундай Кудайдын улуу күнүндө маңдай тескей жүз көрүшүп отурганыбызга жаратканга мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Жараткандын жеткизгенине, көрсөткөнүнө шүгүр кетирип, бир болча кош келипсиздер. Ырларыбыздан бир сагынан болсо дагы жашоо тапкан ушу Гүлжигиттин концертине барам деп келген биздин көрөрмандарга дагы бир рет таазим. Баскан бутуңуздарга Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кандайсыздар? Дайыңыздар жакшыбы? Өтө сонун. Жогорку деңгээлде прям. Бүгүнкү концерт тууралуу кичине айтып өтсөңүздөр. Бүгүн негизи Гүлжигит акенин концертинде, гастролдорунда дайым катышып, өзүбүз да күтөбүз. Көрөрмандар да күтүп, бүгүн өтө сонун көп эл келиптир. Буюрса жаңы чыгармалар менен сонун кылып өткөрөбүз деген ойдобуз. Кайсы чыгармаңызды аткарып бересиз? Жораларды аткарабыз бүгүн. Жакшы, эң сонун. Кабуктарды чечип секирип сахнада. Сиз кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен 3 жылдан бери эле Сагынамды аткарам. Бүгүн болсо Каракашты аткарганы келдим атайын. Аппагымды. Гүлжигиттин бүгүн жаңысы. Гүлжигиттин бүт чыгармаларын жактырабыз. Бизге берген ырлар ушулар. Сизге кайсы чыгармасы жагат Гүлжигит Сатыбековдун? Мага Жүрөгүңүзгө эң жакыны кайсысы? Мага негизи бардык чыгармалары жагат, бирок Гүлжигит аке дагы жаңы ыр жазды. Аны студияда чогуу, голосторун жазып, чогуу иштедик 3 күн бою. Бүгүн
жаңы аткарылат, аны эч ким уга элек. Ошо чыгармасын күтүп атам негизи бул концерттен. Чоң күтөбүз анда. Келиңиздер өзгөчө суроо болсун. Сүйүү, достук же болбосо акча? Келиңиз ойлонуп көрсөңүз. Мен деген ооба сүйүүдөн эми бир аз жашка байланыштуу деген достук. Жашка байланыштуу дегенде мен деле достукту тандайм негизи. Сүйүүнү жаштар тандасын. Достук мага. Жок, Эмне үчүн достук? Сүйүүдөн көп күйдүк. Сүйүү кыйнайт экен адамды. Лучше дос болгон жакшы экен. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы, куш келипсиңер. Бүгүн эми концерт тууралуу эмне дейбиз. Концерт жыл сайын салтка айланган. Билесиздер, жыл сайын салтка айланган. Быйыл дагы ошол амандык менен жаңы жылга кирип, ошол салтка айланган чыгармачылык кечени дагы өткөргөн турабыз. Адаттагыдай эле концерт сонун болот, кызык болот деген ишеничте. Жакшы болот, келген эл бизден ыраазы болуп кетет деген үмүттө турабыз. Гүлжигит Сатыбеков негизинен жыл сайын эле концерт уюштурат. Анан бүгүнкү концерттин башка концерттерден айырмасы? Бүгүнкү концерттин башка концерттерден айырмасы бүгүн Гүлжигит Сатыбеков ырдайт. Башка концертте башка кишилер ырдайт эле. Бүгүн Гүлжигит Сатыбеков ырдайт. Анан айырмасы эми ошол жандуу, анан ошол карапайым элге ылайыкташкан. Өзү Гүлжигит акемдин өзүнүн бир аурасы бар, өзүнүн сахнадагы баягы эл менен иш алып баруусу өзүнчө бир формат. Андыктан бул концерттин айырмасы ошол Гүлжигит Сатыбековдун чыгармачылык кечеси болот, сонун болот деп ойлойм. Жыл сайын эле байкашууча сиз Гүлжигит Сатыбековдун концертине катышып келесиз. Анан жандуу ырдаганды жактырат. Гүлжигит Сатыбеков негизинен анан азыркы учурда ушундай закон кирген, фонограммага тыюу салынга деген. Ошого айтчу оюңуз? Эми мыйзам баарынан биринчи турат. Анан мыйзамга баш ийгенге баарыбыз тең билдеттүү, ошондуктан мыйзамга баш ийип концертибиз бүгүн оркестр, живой жандуу эстрада оркестр менен коштоосунда болот. Салам тобу менен биргеликте иш алып барабыз. Концерт бүгүн ошондуктан өзгөчө болот, живой болот. Анан өзгөчө сурообуз, акча, достук же сүйүү? Сүйүү да. Анткени сүйүү болсо достук болот, сүйүү болсо акча болот. Кубаныч болот, сүйүү болсо жакшылык болот, жакшылык болсо достук болот, достук болсо акча болот. Сон болду. Чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик, рахмат. Келемени турайт. Мага ошо басып чыкчы бир көрөйүн. Кана басчы. Эме мен сизди чакырган үчүн чыгып Жок, чыксам да мени көрдүм. чакырбайбы? Сахнада Гүлжигит Сатыбеков. Рахмат. Болчу. Болсақандар 750-ге шықсын. Ана болсақандар айтма көпті шықсын. Өзі баға қарақысын кішімелі жақшы. Болды, сіз кеткеннен аламын. Болды быйыл табам. Ой, bizde var otunam. Bilesin mi
teң bagып alam. Anıkkan jegенди жинигерип, жолу болсо берди, кол берди, жеген бирде атат. Кандай эле мага бериши? Anıkkan jegендин кыйшык жолу. Çıkar jorunu, baykuş jegeni, baykuş jegeni. Bir katındı bağlar içmesine, ey tüpek jegeni, ey tüpek jegeni. Hakan iş olan da bakar, hayır. Gözüme süylüyorlar demek ki olsa. Bu tekemeyen adamlar. Canavı yoldan maşina tossam, jip maşinanı minip alıp özü çağırdı da almay ötüp ketет koy. Oşular köp bolduratın aldı için. Onu aytpaydı koy. Ana hazır barımızda nevrenizde görse de taze kaynaçı. Anayın öyle dedi. Bu süyünün simvolu şakek takılatken. Anan Baymışağa varsan, şuradan analiz alat. Bölesün, şakarsın, sakarsın o şuradan. Buna çıpalaktı, ayağı uzadı, apaları. Bir yılda biriyle olduğunu tekeste, sümöyle giyip gitti. Hoş değil. Ana Araplarda yakşı söz var iken, savurdu oldular. Elhamdülillah, biz de Müslümanız, bizde de savurduluk var. Yok, alar savurdu oldular degende, kol nene görsetkende, bon etken. Biz kanteriz, oturayım. Ansınarday size daha gelen canlı savurduğu olup tutuyoruz. Aka,